وقل رب زدني علما. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. بعد 13. adep geldik bile. 13'e. Şeyh Abdülfattah Abu Gudda rahimahullah min Adab-ül İslam attığı kitabının 13. adebinde mınday deydi bizge gayrılıp. İza tahaddasa inde men tazuruhu fala tatahaddas illa bima yunasibul maqama ma'al icaz. Hem sen oşol nek ziyaratın nemesine жүрөбүз уландысында. Эгерде сен ошол зиярат кылып барган адамдын жанында барып сөз сүйлөйм дей турган болсоң, ооз ачам дей турган болсоң, анда айтып атат. Ошол макомго, ошол жердеги абалга гана ылайыктуу боло турган сөздү айтышың керек. Мындай айтканда балиг болушуң керек деп атат да. Мутабакатул калам ли муктадал хал дегендей кылып, ошол жердин мисалы үчүн кайгылуу окуя болуп аткан болсо, кайгылуу учур болуп аткан болсо, жанагы күлдүрө турган нерселерди барып айтсаң болбойт, көңүл көтөрүп эмете турган нерселерди, тамаша окшогон нерселерди. Же болбосо мындай кубанычтуу болгон жерлерге киргенде мына кайгыга айта турган нерселерди айтсаң болбойт, мындайча айтканда. Анан ошол нерседе дагы эмне дейт? Маал ижаз, ошол айткан нерсең тим эле жанагы татвил кылып өтө эле тияктан айландырып келип айтпа дейт. Кыскача токотор жерин айт дейт да. Эми айтып атат: "Ва иза кунта сагирал кауми фил majlisi фала татакаллам илля ижабатан ан суалин ювajjahu илейка мин ахадил жалисин." Эгерде ошол жерде отургандардын арасында эң кичүү боло турган болсоң, анда сага ошол жерде отурган адамдар суроо бермейинче сен неме кылба дейт. Сүйлөбө дейт. Сага качан суроо берет, ошол жооп иретинде гана айтсаң болот дейт. А бирок мындай өз алдынча ооз угуп, алдыга чыгып сүйлөгөнүң жакшы эмес. Мисалы үчүн жана Ибн Омар радыйаллаху анху деле немеде келет го, жанагы пайгамбарыбыз айтат го. Бир ушундай неме мусулман адамга окшош болгон бактаrak бар. Пайдалуу ушундай болот деп сыпаттап келип туруп, ал ким дегенде айтат го, мен ойыма сразу эле ошол жанагы курмадарга эсиме келди эле деп айтат да. Анан кийин үйүнө барып айтса айтат го атасы. Умар радыйаллаху анху айтпайт белең дейт да. Десе ал жерде мен уялдым дейт да. Эми ушундай Умар сиздей болгон, Абу Бакр радыйаллаху анхудай улуу аксакалдар турган болсо, мен айтканым ылайыксыз болуп калат деген мааниде неме кылган. Кыскасы бул жакта эмне кылыш керек экен? Ошол жерде отура турган болсоң, ошол жактагы абалды эске алышың керек экен. Болушунча алдыга неме кылып, илимдүү болсоң деле колдон келсе эмне болуш керек экен? Адепти сактап жүргөнүң бул жакшы болот. Ошол илим, неме адептүүлүк илимдүүнүн бул неме илимдүү үчүн кооздук болуп эсептелет да. Зинатул жамал. Ау илля иза алимта анна хадисака ва каламака саяqa минхум фи мавқи'ихи. Жол болсо, эгерде мындай жашсың, бирок ошол жерде карасаң, элдер ар кандай нерсе менен алек болуп, мисалы карасаң гыйбатка кирип баратат. Же болбосо пайдасыз болгон нерсеге кирип баратат. Мына ошол учурда анан кийин бир мындай пайдалуу нерселерди туурасында сөз кылсаң болот дейт ал жерде. Болбосо ал жерде отургандардын бардыгы эмне болуп калышы мүмкүн? Ошол күнөөгө батып калышы мүмкүн, гыйбат кылып. Ва ясуррухум ва юрдихим, жана ошондой эле аларга жага турган, алардын бир көңүлүн көтөрө турган ошондой бир жакшы сөздөрдү сүйлөсөң боло берет. Бирок ошондо деле дейт, эмне дейт? Вала тусхиб фил хадис. Өтө эле жанагы көп узартып сүйлөй бербе дейт. Ошол жердеги немелерди айтыла турган адептерди эске алышың керек дейт. Эми бул дагы жанагы имам Шафийнин немесин сөзүн неметип атат да. Тааллам фалайсал мар'у юладу алиман. Илим ал. Эмне үчүн десе, анткени адам баласы алым болуп төрөлбөйт дейт. Валайса аху илмин каман хуа жахилу. Илимди алган адам илимсиздей эмес дейт, жахилдей эмес дейт. Анан айтып келет. Ва инна кабирал кауми ла илма индаху сагирун. Эми ошол адамдар арасында, элдин арасындагы жашуулуу аксакал болуп, бирок илими жок боло турган болсо, ал кичинекей адам катары эске алынат дейт да. Бирок ва инна сагирал кауми индаху алимун, мисалы индаху илмун, эгерде арасында кичинекей болуп, бирок илими бар боло турган болсо, кабирун иза руддат илейхил жахафил дейт. Ошондой жанагы бир суроолор келип кала турган болсо, бул кадимкиде отуруп жооп берет дейт да. Бул жерде дагы эмне дейт? Ошондой болуп калат дейт. Демек, илим алыш керек деп атат да. ولا تغفل عن أدب المقام في هيئة جلوسك وأسلوب كلامك وخطابك. Жана ошондой эле
ошол жанагы сүйлөп атканда, мисалы үчүн жаш болуп, жол болсо негизи эле бир ошол жерде элдин арасында отуруп сүйлөп кала турган болсоң, ошол жерде отуруунун адебин дагы эске ал дейт биринчиден. Жана ошондой эле сүйлөө адебин дагы эске ал дейт. Мына ушунчалык сылык сыпайы адамдардын бир көңүлүн оорутуп койбой тургандай. Мисалы үчүн бул туурасында Пайгамбарыбыздын хадистерине келет эле. Атайын бир адамды сен эмне үчүн ушуну кылдың деп айтпайт эле. Бирок эмне үчүн могу адамдарга таң калам, алар эмне үчүн мындай нерсени кылат деп эле айтып коет эле да. Түшүнүңүздөрбү? Кийинки адеп 14-чү адепте айтып атат: "Иза дахалта иля majlisin fabda bis-salami ala man fihi jami'an." Эгерде бир жыйынга барып кала турган болсоң, ошол жердеги отургандардын бардыгына салам берип, саламдашып кирип. "Ва иза арадта al-musafahata liman fihi." Эми барып ошол жерде отурган адамдар менен кол кармашып учурашайын дей турган болсоң, "Fabda bil-afdali aw al-a'lami aw al-atqa aw al-akbari aw nahwi hadha min as-sifati al-mukarramati shar'an." Анда ошол жерде эң биринчи эмне дейт? Илимдүү адамдан. Илимдүү боло турган болсо, илимдүү адамга барып салам берип башта. Оң жакта илимсиз боло турган болсо, барып илимдүүгө барып салам берип башта дейт да. Түздөн түз барып эле эмне кыл дейт? Илимдүүгө барып салам бер. Же болбосо таква адамга, же болбосо жашуулуу адамга. Хада мин as-sifati al-mukarramati shar'an. Же болбосо кайсы бир адамда дагы ошол шариатта бир жакшы сыпат деп эсептелген сыпаттардын ээси боло турган болсо, ошол жактан неме кыл. Берешен экен бирөө неме жакшы адам, жумшак экен, мутавады экен, мисалы үчүн ошондой. Бул деген качан бардыгы мындай тең болуп кала турган болсо, анда ошолардан башта деп атат да. Бардыгы илимдүү болуп калса, илиминен кийин, андан кийин такваларагына, андан кийин жашуулуурагына ушинтип кете бересиң. ولا تبدأ بأول من تراه في أول الصف ولو كان من جهة اليمين إذا كان مفضولا. Жана ошондой эле айтып атат. Бул жакта алдыңан чыгып келаткан адамга колдон келсе салам бербегениң жакшыраак болот дейт. Эме дейт? Ошол жака биринчи барып салам беришиң керек дейт да. Биякта мисалы үчүн шейх нар жагында отурат да, улуу аксакал. Бирок ошол жерге мыякын эметпестен туруп, түздөн түз барып салам бергениң жакшы болот дейт. Мейли ошол жактагы турган адам оң тарабында болсо деле, эмне дейт? Алдыңан чыгып калган адам оң тарабында болсо деле, барып улуу ошол неме аксакалдарга барып салам бергениң жакшыраак болуп эсептелет дейт. ولو كان من جهة اليمين إذا كان مفضولا ولا تبدأ وتدع الفاضلة أو الأفضل. Демек, анан фадил ошол жанагы ардактуусун, кадыр бартуусун таштап койбо деп атат да. Түшүнүңүздөрбү? فإنما يبدأ не үчүн ошону айтып атат десе айтат: فإنما يبدأ بصاحب وصف يفضل به الحاضرين. Не үчүн саламды кимге берип баштайбыз десе айтат: ошол жерде отурган адамдардан кайсы бир сыпаттын себебинен бул ардакталып, урматтала турган болсо, башкалардан дагы бир сыпат бар, ошол сыпат менен башкалардан бийигирээк тура турган болсо, анда ошол адамга биз эмне кылат экенбиз? Ошол адамга биринчи салам берип баштайт экенбиз. فإن لم تعرفيه أفضلهم. Эми барсаң, сен билбейт экенсиң кимиси неме экенин. Эң мындай неме ардактуусу, кадыр бартуусу, ау тасавву бил фадли. Жол болсо бардыгы эмне экен? Бардыгы тең, бардыгы илимдүүлөр экен да. Бирдей деңгээлде илимдүүлөр экен бардыгы. Анда фабда би акбарихим, анда улуу аксакалынан башла дейт. Бирок биз жакта муну билиш жеңил болот. Көбүнчө төрдө бизде аксакалдар отурат да. Барып ошол жактардан, аксакалдардын арасынан дагы ортороок жагына барсаң, ошондо табасың да бизде. Ошондой болот. فإن هذا لا يخفى شأنه غالبا. Эми жана ошол илимдүүлөрдүн кеде айырмалай албай калышы мүмкүн да, бирок аксакалдарда айырмалаш жеңил болот дейт да. Ошондон аксакалдардан баштай бер. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر وفي رواية كبر الكبرى في السن. Жана ошол жашы улууларды эмне кыл дейт? Сый урматта дейт. Азым деген мааниде болуп атат да. Жана хадисте келгендей, "Мен лам ярхам сагирана ва юваккир кабирана ва я'риф ли 'алимина хаккаху фалайса минна" деп келет го. Кимде ким эгерде биздин кичилерибизге улууларыбызды сыйлап, кичилерибизди урматтабай турган болсо, алымдарыбызда кадыр бартпай турган болсо, анда ал бизден эмес дегендей. Равах Бухари ва Муслим ва абдау бил кубара ау qala бил акабири. Улуулардан баштагыла дейт. Демек, жакшылыктан баарын ушундай аксакалдардан, улуулардан, эми улуулардан дегенде арасына илимдүүлөр да кирип кетет. Анткени алар дагы улуу. Равах Абу Я'ла ва Табарани фил Awsat. Аллаху алам бис-саваб ва илейхи маржи'ул мааб.